Жолдубаевич, бая айтпадыңызбы? Этникалык кыргыздарға мына келишим, эл аралык келишимдердин негизинде пенсияларды төлөп берип атабыз деп. Бүгүнкү күндө канча этникалык кыргыз бар, канчасына төлөп берип атасыздар? Убактын токтотуп тургула. Урматтуу Талабек Насырбекович, албетте көчүп келген этникалык кыргыздар болобу же башка бир жерден келген туугандар жакы биздин Кыргыз Республиканын жарандары болобу, методикасы бар. Келишимдер боюнча дагы, келишимдер жанагындай башка маалымат боюнча дагы өзүнүн тийиштүү методикалары бар. Бирок бизде статистикабыз азыркы учурда этникалык кыргыздар боюнча өзүнчө жок болуш керек, түзүлбөйт. Бирок биз караштырып сиздерге жазып беребиз. Мен тактап коеюн. Ушул сиздин сөзүңүздөн кийин көп жерде ызычуу чыгышы мүмкүн. Себеби көптөгөн этникалык кыргыздар Тажикстандан өткөн кыргыздар бүгүнкү күндө пенсия ала албай жүрүшөт да. Мына эми 2004-жылы өткөндөр эми мына үлүш жер алышып берип атышат, алда толук чыгы элек. Ушуну тактап мындай сүйлөгөндө этият кылып сүйлөсөк, себеби эртең бул маселе көтөрүлүп калышы мүмкүн да. Себеби сиздин сөзүңүз бул жерде бардык эл карап отурат. Тактоо иретинде айтып коюн. Ошон үчүн тактап туруп, муну стенограмма үчүн айтып атам. Муну точно мына жанында отурган төрага, замдары этият кылып маалымат берсеңиздер. Урматтуу Талабек Насырбекович, сиз пенсия жөнүндө айтып атасызбы же жалпы паспорт, же жарандык боюнча? Жок, пенсия боюнча айтып атам мен. Именно алар жарандыкты алышты беле, биздин жаран болушту беле? Же кандай? Жаран болгон, өткөн, бизге полный бардык. Аларга албетте биз сөзсүз түрдө камсыз кылып беришибиз керек. Сизде кандайдыр бир случайлар болсо бизге беришиңиздер, биз аны текшеребиз. Жаныңызда отурган төрага менен төраганын орун басарлары билет, кайсы жерде кимдер канча адам пенсия ала албай. Ошон үчүн мен сизден цифраны сурап атам да. Убакыт токтотуп тургула. Макул. Мен түшүндүм. Кийин тактап туруп бир кат жүзүндө мага берип коюңуздар. Экинчи, мынау кабинеттер министрин төрагасынын токтому чыкканда 25 декабрда пенсияны 50%-га көтөрөбүз деп. Анан мен бул мыйзамда көрбөдүм. Эмне үчүн ушул көрсөтүлгөн сумманы мыйзамга киргизип койгон жоксуңар? 50%-га көтөрүлөт деп өкмөт токтому чыккан. Талабек Насырбекович, өкмөттүн токтому 25 декабрь 2021 чыккан. Бул бюджет августта формироваться этип эле өкмөткө кирген да. Азыр МИФИНге кабинет министрден тапшырма берилген. Источник финансирования МИФИН болгон, изыскать средства деп. Ошону Теңизбай мырза, мен айтып атканым, бул өкмөттүн токтомуна кол коюлду. Ушуну мына мыйзамда алып келип атасыңар. Мыйзам менен ушуну бекемдеп койгонуңар жакшы болот эле деп атам мен. Биз муну күздө дагы 22-жылдын такталган бюджетин алып келебиз. Ошол суммага канча акча бөлүнгөн? Азыр мыйзамды кабыл алып атпайсыңар, киргизип атасыңар. Өзгөртүүсүн. Ушуну азыр мыйзам менен бекемдеп көрсөтүп кое берсеңер болот эле деп. Себеби өкмөттүн токтому чыкты, кол коюлду деп атам да. Туурабы? Өкмөттүн токтому кол коюлду, бирок МИФИН азыр эсептеп атат. Канча акча биз табабыз, кайсы айдан баштап деп. Кийин өзгөртүүгө алып келесиңер. Өзгөртүүдө алып келебиз. Макул. Анан эми мына жерде азыр айтып атасыздар, Улукбек Зулпукарович туура сурай берди да, өткөн жылга салыштырмалуу биз 5 миллиардка ашыкча топтодук деп. 10 секунд кошуп коюңуздар. Ушуну кийин корректировка кылбадыңыздарбы? План мен билгенден планыңар толук аткарылбай калган эле да. Кийин корректировка кылып туруп, анан 5 миллиардка ашыкча кылдык деп атасыңар да, өткөн жылга салыштырып. 21-дин планына биз болсо 383 миллионго өзгөртүү киргизебиз деп келдик элек. Салык кызматы МИФИН менен Соцфондду биринчи окууда караганда бюджет комитетинде ушундай сунуш берди эле, чогуу чечкиле деп. Биз бекитилген бюджет бойдон калтырдык. Планды 197-ге бекитилген бюджетти ашык аткарды булар бүгүнкү күнгө. Бирок былтыркы жылга салыштырганда, 20-га салыштырганда 21 5 миллиард көп жыйналды да.